Ağızı var. Şuna buna gelinimiz. Yalğız gelini var. Bu gelindi maktab otursaçı ama zaman kalatı geldi. Bu gelinde bu kızlarından yüzüse жақсы көреді şu gelinde. Uşu söyleş gerek. Uşu kız benim balanın onun da uşlökönün takdiri. Uşlökönü qarıtpay, uşlökönü çarçatpay. Alıp yürgen uşu gelin. Eğer gelin zaman bolğanda bular dağında qarıp boş yetip kalışa öyle kulay. Mına gelin bolot kessa, mına ушундай улуу, ушундай ыйык ата менен энени канчага чыгарып турасыз Кудай буйруса? Эми акам өтө эле ашыра мактап кетип бирок эми мына келин болуп келгениме 25 жылдан өтүптүр. Мына ошо жылдын ичинде ошо ата менен апам жаман жагымы жашырып, жакшы жагымы чыгарып, балдарымдын сүйүктүү чоң эне чоң атасы болуп келатышат. Ушул үй бүлөгө келин болуп келгениме ушунчалык сыймыктанам. Өтө жакшы, өтө өзүңүз көрүп отургандай өтө жакшы инсандар. Туура. Атам дагы, апам дагы. 5 балалуу болдук, 3 неберелүү болдук биз дагы. Буюрса 100 жылдык юбилейин белгилейбиз деп отурам ушу атам менен апам. Амин. Кудай буйруса. Шунча жаштын тилегин берет. Кыскараак дагы бир карыз улайын деп. Кыска эле болуп келгенмин. Кыска эле келин элем келгенде. Ушу жаман жагым жашырып, жакшы жерими мактай берип, бир карыштан улай берип 25 Жо, 100гө чыкканга чейин 2 метр болосуз Кудай буйрсачы. Чыкканга чейин буюрса ошого жетем го деп турам. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, мынакей кайната менен кайнененин ортосундагы мамиле, келин менен кайненанын ортосундагы, кайнатанын ортосундагы мамиле мындан ашсын, бирок мындан эч качан кемибесин да мынакей. Кудайга шүгүр эми. Биз азыр жолдошум экөөбүз ушинтип сүйлөшүп отурабыз. Быйыл мынантип 80ге түтүн булатып жашаганда 60 жылды белгиледик. Эми түтүн булатып жашаганда бир 80ди дейин 80 жылдыгын жашынын 100дөн ашканын белгилейли деп ушинтип тилек кылып отурабыз. Өтө сонун сөздөр, мына кол чабапты коебуз мынакей. Келиндин мынакей жогоруда ушу жээн айткандай чын-чынына келгенде ушунчалык жүрөгү сыртында келини бар экен, биз деле байкап атабыз, урматтуу көрүүчүлөр, баа бериңиздер мынакей. Кайната менен келин ушунчалык мамилесин көргөнсүздөрбү? Бул ушу 17 000 18 000 адам тартып атат. Мына бул менин ата-энем программасында алгачкы мынакей келин менен кайнатанын ортосунда мамилени эстирген. Аны ачык чагылдырып атам. Менен тала түзгө жумага басканымда келиним путумун учунан баштап кирпигиме чейин карап, эки бетимен эки өп, жонума таптап туруп жолго салат. Бирок тынчаман барып келиң. Азыр деле. Азыр. Мына ушундай келин бар экен, урматтуу көрүүчүлөр. Капа болот. Ушуну күттүңүз беле, ушуну айтыш керек деп. Ушул жагын мактасаңыз дагы бир карыш өсөт эле. Дейт элем да.